Саламатсыздарбы? Урматтуу эл журт, бүгүн Ош шаарындагы Дыйкан кыштак конушунан сатыла турган 2 кабаттуу дал ушул үйдү көрсөтөбүз. Бул үйдү шашылыш түрдө сатууга койду. Баасы $240.000 кеми бар. Чындыгында үйдү өздөрү Россияда иштеп жүрүп, пешене тер менен тапкан акчасына салган үй экен. Аябай мындай жоон арматураларды салып, ар бир мыгына чейин кылдаттык менен мамиле кылып курган үй экен. Өздөрүнүн маңдай тер мээнети экен туугандар. Бирок бүгүнкү күндө ушу бизнеске акча керек. Бул үйдү шашылыш түрдө сатууга коюп жатат. Оштогу Ак Тилек Дыйкан кыштак конушунда жайгашкан. Билесиздер, мечиттин тушундагы көчөдөн ичкери кирип туруп, жогорактан ылдый түшүп, мына жерден бурулуп кирсе болот. Бул көчө 14-көчө. Ал эми ылдый жагы жанагы турба саткандан жогорак, тагыраагы ошо Азизбек ата чайканасынан жогорактан кирсе болот, светофор жактан. Көчөсү асфальт, ылдый жак менен келгенде бүт эле асфальт менен келет. Мына жерден 14-көчөгө бурулуп киргенде эле сол тараптагы 3-чү турган үй болуп калат. Бул көчө негизи көчөнүн аягына чейин асфальт экен. Тынч көчө экен. Электр линиясы, интернет, газ, суу, свет, канализация бүт бардыгы бар экен да. Азыр кирип бир катар үйдү көрүп чыктык. Проект чындыгында жакшы. Анан үйдүн ичи ремонт болгон, бүткөн. Келип эле калган куткан анча нерселерди бүтүрүп аласыздар. Анан эмерек, килем палас, техника коюп туруп эле кирип жашай бересиздер. Даярсыздарбы? Жери бул жердики туугандар. Дыйкан кыштактан негизи жогору жагы 5 сотуктан го, а мунуку 6 сотук. Документтери баары бар экен, так экен. Айланасы тосулуп, мындай дарбаза коюлган да. Анда биз менен чогуу болуңуздар, көрсөтүүнү баштайбыз. Чек арасы ушул жерден башталат туугандар. Үйгө газ киргизилген, дарбазаны койгон, калиткасы оң жагында. Анан үйдүн сырткы фасады жылууланып, көчө жактагы айланасын тоскон дубалдындагы сырткы фасады бүт ушу суюк травертин менен кооздолуп жасалган. Киргенде эле бул жер мына үйдүн алдындагы площадка, бул жерге навес болот, арка жасалат. Астына стяжка болот, же болбосо брусчатка басылат. Төр жак бак, нар жагында болсо очок гана сөрү тапчан коюла турган жайы бар. Навестелген. Үйдүн сыртын жана термопанель менен жылуулап, анын сыртына ушу суюк травертин тарткан. Терезелери бардыгы пластик, суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү кагылган негизинен. Анан тетиги 2-чи кабатында балкону бар. Бул жер эми үйдүн кире бериши, тепкич куюлган, үстүнө ушу шапкасыны жасап коюш керек. Негизги чоң эшиги бул пластик эшиктен жасалган. Бисмилла. Кирдик мына. Киргенде эле бул жер дализ, тагыраагы бут чечмеси. Андан өтүп киргенде ортодо коридор бар. Үйдүн ичи бүт заманбап ремонт болгон. Полуна бардык бөлмөлөргө ушундай ламинат төшөлгөн. Отопление, жылуулук бүт тартылган системасы. Анан шып. Шыпты аябай жакшы жасаган. Шып дегенде потолок деп түшүнүңүздөр. Көрдүңүздөр, өтө сонун жасап, лампаларыны коюп, софиттерини кадап чыккан да. Бул коридорго киргенде эле оң жакка бурулуп кире турган болсок, бул жагы мына 4 терезелүү холл. Бул жерге негизи диван, кресло коюп, бул жакка болсо телевизор коюп, эс алып отурганга аябай жакшы. Потолокторунда көрүп турасыздар, ушундай бир гипсокартон менен кооздоп жасап чыккан. Бул биринчи бөлмөсү болду. Сол тарапта төрдө болсо, бул экинчи бөлмө, зал, конок бөлмөсү. Тагыраагы тойкана десек болот. Аябай кенен бөлмө. Узундугу 7 метр, туурасы 4 метр, эркерлүү 3 терезелүү бөлмө. Ана мунун шыбын аябай сонун жасаганда, муну карагыла. Тим эле боз үйдүн керегесиндей кылып жасаптыр, өтө жакшы. Бул жака бир люстра илинет, бул жака болсо бир люстра илинет. Ана бүт лента лампаларды, софиттерди кадап жасап чыккан. Бул жактарга болсо мына рамкалар коюлган, көрүп турасыздар, бүт бардыгы ушу кымбат баалуу краска менен краскаланган. Бул жагы көк түстүү экен. ТВ зонасы бул жагында. Бөлмөгө болсо жылуулук радиатору коюлган. Бул эми көрүп турасыздар, экинчи бөлмө болду. Бул жакта болсо 3-чү бөлмө бар. Бул ошо биринчи кабаттагы уктоочу бөлмө болуп эсептелинет. Улгайган ата-энелер болсо, айылдан келген коноктор болсо, ушул бөлмөгө жайгаштырып коюуга мүмкүн. Бул жакта ТВ зона, шып болсо ушундай бир бассейн болуп жасалган. Терезеси түндүк тарапта турат. Отопление киргизилген. Анан эшиктер дагы жанагы буйртма менен жасалган эшиктер экен, өзгөчө ошо ак түстөгү эшиктер.
Андан кейін ортодо бул биринчи кабаттагы санузел, тазалык бөлмөсү десек болот. Төрү жуунуучу жайы. Бул жакта болсо ошо раковина, күзгү, аристондор бүт бардыгы ушу катар коюлат. Кафелденген. Бул катарда болсо көрүп турасыздар, биринчи кабаттагы дагы бир бөлмө. Бул ашкана болот. Ашкананын төрү бүт эмерек болот. Газ киргизилген, электроточкалары жасалган, сантехникалары тартылган. Анан бул бөлмөнүн патологун өтө сонун жасаптыр, көрүп турасыздар. Ремонт, дизайнерский ремонт. Көчө жакта бир терезеси бар, отопление тартылган. Бул жагы болсо TV зона. Бул эми ашкана болуп эсептелинет. Азыр эми экинчи кабатка чыгып бөлмөлөрдү тааныштыралы. Бул жактан болсо подвалга түшүүгө мүмкүн. Подвалга андан кийин түшөбүз. Экинчи кабатка тепкичтери бүт жыгач каражаттарынан жасалган, көрүп турасыздар. Бул жактагы терезе дагы полдон баштап потолокко чейин бийик. Бүт жарык ушул жактан кирип турат. Экинчи кабатка чыкканда эле туугандар, бул жер ортодогу бир коридор, потолоктору да ушундай жасалыптыр. Сол тарапка ушул арка эшиктен киргенде эле бул жагы өздөрүнүн планы боюнча бул холл, анан китепкана экен туугандар. Бул жактагы сүрөттү караңыздар. Тим эле галактика. Бул бөлмөдө 5 терезеси бар экен. Көчө жакта 3 терезе, батыш жакта 2 терезе. Отопление киргизилген, дуалдары бүт краскаланган, полу ламинат, потолоктору жасалган. Ушундай бир китепкана, холл бөлмө экен. Бул болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Астындагы эле залдын үстү жагы болуп калат, бирок балкону бар. Бул жагы TV зона, спальный диван бул жакка турат, ата-энелердики. Потологу ушундай кооздолуп жасалган. Бул бөлмөнүн төрүндө балкону бар. Балконундагы чакан, мына ачык балкон туугандар, караңыздар. Бул жердин тосмолоруну тосуп койсо аябай жакшы болот. Бул жакта мына кошунанын да балкону бар экен. Наркы кошунанын да балкону бар экен туугандар. Тиги кошуналардын да балкону бар экен. Ассаламу алейкум, кошуна кандайсыз деп, ушул жерде бири-бириңиздер менен учурашып, сүйлөшүп турасыздар да. Анан бул жагы, мына караңыздар. Бул жагы бак болот да. Бак болот, тиги жагы очоккана болот, тапчан болот туугандар. Ушул жерден балкондон дагы караганга аябай жакшы болот да, негизинен. Көрдүңүздөр, эми ичкеридеги бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Биринчи кабаттагыдай эле негизи проект окшош эле. Бул жакта астындагы эле спальныйдын үстүндө дагы бир уктоочу бөлмө бар. Мунун терезеси түндүк тарапта жайгашкан. Дуалдары бүт сырдалган. Шыбы болсо ушундай гипсокартон менен жасалган. Негизи полуна бардык бөлмөлөргө ушундай ламинат төшөп чыккан. Мында болсо биринчи кабаттагы санузелдин үстүндө ошондой эле аянтта дагы бир санузел. Бүт кафелденген, сантехникалары тартылган. Мындай ваннаны дагы алып келип орнотууга даярдап коюптур. Бул жакта болсо дагы бир спальный бар. Бул дагы ошо балдарга, кыздарга, кааласаңыздар бала менен келинге бөлмө жасап койсо болот. Анан канализация, таза суу бул жакка киргизип коюптур. Ушу чекеге душевая кабина орнотуп коюу планы болгон экен да. Бул бөлмөнүн софиттери дагы мына потолоктон чыгып турат экен. Терезеси овальный, бул жагы башка түстө боелгон. Бул эми экинчи кабаттагы дагы бир бөлмө туугандар. Эми биз подвалга түшөлү, келиңиздер. Подвалга түшүп, подвалдагы бөлмөлөрдү да көрсөтүп коелу. Негизи подвалы дагы ремонт болуптур. Жер төлөсү, кыргызча айтканда. Бул жакка түшкөн тепкичтер да бардыгы жыгачтан жасалган. Ушу ремонт кылып койгон боюнча эле турат экен да үйчү. Мына бул жерге түшкөндө бир эшиги бар экен. Эшикти ачып, бул бөлмөгө киргенде, бул эми коридор болуп эсептелинет. Бүт электрошиттери биягында экен. Бул жакта болсо коридордун уландысы, биякта дагы бир бөлмөсү бар экен. Анан мына ал жакта дагы бир бөлмөсү бар экен. Мына карап коюңуздар. Үстүндөгү эле бөлмөлөрдүн асты болуп калат да. Бирок полу бүт кафелденип, дуалдары, шыптары бардыгы агартылган да. Мына көрдүңүздөр, экинчи кабаттагы бул ошо подвалдагы кенен бөлмөлөр. Мына үстү плита окшойт менимче, же монолит куйган. Бул жакта болсо отоплениясы жайгашкан. Бүт кафелдептир. Отопление дегенде Навейн деген фирманын газ печкасын коюптур да. Бүт система биринчи этажга, экинчи этажга насостору менен, подача аппараткасы менен бардыгы тартылыптыр. Эми ушу подвалдын эле арт жагы менен сыртка чыксак болот. Бул жактагы аябай ыңгайлуу, мына көрүп турасыздар. Бул жерде стяжка боло турган, брусчатка басыла турган жерлерге бүт шебен төшөлгөн.
Мынандай бордюрларды бетондон куюп койгон туугандар, көрүп турасыздар. Бул жагы болсо бүт жашыл зона, бак болот, огород. Мында болсо көрүп турасыздар, аябай сонун навес курган. 1, 2, 3 наркы менен 4 түркүктүү экен. Муну менен 5 түркүктүү. Көрүп турасыздар. Бул жака очоккана болот. Көрдүңүздөр? Төргө очоккана кылып мына жерлерге тапчан коюп койсо аябай жакшы болот да. Көрдүңүздөр? Ушул жерге тапчан куруш керек, баня куруш керек, очоккана куруш керек. Ошондо аябай сонун болот да. Айланасын бүт тосуп чыккан. Үйдүн артында да ушу 1 метр аралык бар экен. Бул жактагы мындай навестеп коюп, майда чүйдө коюп сактаса болот экен да. Үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү ушул. Эми үйдүн турушу ушул туугандар. Эгер жаккан болсо сүйлөшүп көрөсүздөр. Үйдүн баасыны $240 000 сатууга койду, бааны коюп. $250 000 деген экен эле негизи. Анан $240 000 дейли деп, азыр бул жерде биз кеңештик, маслихат кылдык. Эми ошол баанын тегерегинде сүйлөшүп келишесиздер да. Фундаменттин сырты мына көрүнүп турат. Фундаментке дагы аябай арматураларды ширеп салып, өзүбүз бала чака менен ушул жерде жашайбыз деген ниет менен курган үй экен да. Көрдүңүздөр, өздөрүнө каалаганды туугандар эми бая бизнеске, жагдайга жараша Алла таалам башка бирөөгө насип кылып атат да. Мына көрдүңүздөр. Ана бул жерге да мына төргө канализация, таза суу турбаларын чыгарып коюптур, себеби бул жерге ажаткана болот экен. Ушул эми баарын көрсөтүп чыктык. Айланасын тоскон дубалдардын дагы чатыры жабылган, металлы черепица менен. Негизи бул жер аябай жакшы жер. Локация сонун. Оштогу Актилек өзү билесиздер, азыр жолдорда жаңыланып жатат. Кулатовго кеткен чоң көчө дагы эки жагы кеңейтилип, аллея курулуп жатат. Мына наркы тушта билесиздер, 52-чи кыргыз-түрк достугу мектеби бар. Анын жанында бала бакча бар, мечит бар. Дагы эмне бар? Маркеттер бар, шаардык оорукана бар. Бул жакта болсо Жолон Мамутов аллеясы бар, заправкалар бар туугандар. Мына Мамуров көчөсү жогору жагынан оңдолуп жатат, ресторан, менчик мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы катар жайгашкан да. Газ, суу, свет, канализация бүт бардыгы киргизилиптир. Сразу эле туугандар калган куткан ишини бүтүрүп эле жашай бересиздер. Интернет дагы бул жерде бар туугандар. Анан сырткы фасадка дагы кабелдерди чыгарып коюптур. Сырткы лампаларны, бра лампаларды коюп алсаңыздар болду. Түнкү жагырыгы дагы аябай жакшы болот. Ушул эми бардай болгондой көрсөттүк. Үйдүн баасы $240 000 кеми бар. Албетте сүйлөшүүгө болот, келишип сүйлөшүп аласыздар. Ошто Актилекте Дыйкан кыштакта 14-көчө 3-номурдагы үй. Картадан дагы көрүп келе бересиздер.